Senin ырың тоо сусунун кобуз күйүүсүнүн шарындай, сенин ырың тоо койнунда түндө күйгөн жалындай, сенин ырың жазгы күндүн жан жыргатар таңындай, анан ошол ырларыңды ким туралы сагынбай деп кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгында мына ушундай баа берип, сонун кереметтүү поэма жараткан Рыспай деген. Анткени биздин бүгүн сөзүбүз кур эмес, өзүңүздөр билгендей бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырдын пири Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына арнап Рыспайдын ырлары жан дүйнөнүн сырлары деген темада сөз кылган турабыз. Албетте Рыспай Абдыкадыровдун ырлары бүгүнкү күндө мына ошо жүрөктөн жүрөккө өтүп, ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашап келет. Репертуарында Рыспай Абдыкадыровдун ырларын чүрбөй аткарып жүргөн таланттар бар. Биздин Чак түш көрсөтүүсүнүн бүгүнкү кадырлуу коноктору Токтол Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы, эл сүйгөн ырчы, өзгөчө үндүү Гүлнара Өмүрзакова, Кыргыз Республикасынын эмгек артисти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек артисти Салима Балтаева, жана ошондой эле ушул Рыспай Абдыкадыров агайыбыз аккордеонду кээ бир баягы кандай черткенин билбегендер Абидин агайыбыздын черткенин көрүшүп, ушул баягы жогоруда эскерүүлөрүндө айтып калат да, аккордеондо кол ойноткондо биз таң калчубуз деп. Бүгүнкү күндө мына ушул аккордеондун устаты десек болот. Биздин сүйүктүү агабыз Абидин Темиров бүгүн бизде конокто. Куш келипсиздер. Негизи эле мына ушул ар бир ырчынын жүрөгүндө сөзсүз түрдө ыр куржунда Рыспай Абдыкадыровдун ырлары жашайт. Мынакей Рыспай агабыздын өткөн жылдардагы юбилейлеринде сиз оркестрдин коштоосунда койчун ыры дагы бир топ ырларын аткарып келгенсиз. Негизи эле сиздин репертуарыңызда көп болсо керек агайдын ырлары. Эми негизинен оркестрге түшүрүлгөн ырларынан саналуу эле, а бирок аккордеон, комуздун коштоосунда көптөгөн чыгармаларын аткарып эле келатам. Бирок көбүнчө оркестрге койчунун ыры, сагынуу, ушул сыяктуу элге сиңип калган, классикага айланып калган жакшырлар бар. Ансын эч бир концерттен калтырбай эле ырдап келатабыз. Бирок баары эле ырдай албайт, баягы диапазон бийик дейт, ырларыначы кээ бир баягы кайрыктары баягы бийик, кийинки экинчи октавадан да ырдала турган ырлары көп дейт да. Аны ошон үчүн баягы оркестрдерде кыйын эмеспи? Эми үн дагы ар бир мисалы үчүн бизге, менин өзүм боюнча айтканда, меники таптакыр эле эстрадага негизинен дал келбейт. Мен ушул бала кезден ырдап баштаган үнүмдү тапчу эмесмин да. Аккордеон менен ырдагандай болчумун, комуз менен ырдагандай болчумун. Таптакыр кайсыл инструментке барып отурушумду билчү эмесмин. Көрсө баягы Кудайым ошол оркестрге деп өлсө керек, себеби ошол оркестрге келип иштеп баштаганы. Мен ошол жерден үнүмдүн кайсыл жака ыктап бөлүнгөнүн билдим да. Анан эми, конечно, албетте эле оор оркестрде, себеби ар бир жердеги үнүңдөгү кынтыгын чыгып калат, билинип калат да. Аны эми ырдап жүргөн көптөгөн ыр күйөрмандар дагы бар, ырга далалат кылган өнөр ышкоздору бар. Ошолор деле өздөрүн сынап көрүп айтыша алса керек. Бирок оркестрде ырдоо өтө оор деп эсептейм мен. Сонун келиңиз эми сиздин аткарууңузда Рыспай агайдын бир ыры менен. Эми ошол оркестр жөнүндө айтып калдык элек. Ошол оркестрге салынган Сагынуу деген бир жакшы чыгармасы бар. Бул кыргыздын өтө ар бир кыргыз инсаны ырдап жүргөн ушу Сагынуу деген ырдан баштап ырдап берейин. Ушул Абидин агабыз коштоп берсе аккордеон коштоосу менен. Асман жартегинде чагылган, байкусуздан жалыныңа кабылгам. Бүт эркимди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиң жанымга. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Жымыңдашып жаны көчүп чырактар, ал эсимде бирге отурчу убактар. Жүрөктөрдүн кагышканын тыңшачу,
Алыс қалды алма жытты турақтар, черчелек өтүгөн бөгөн гүлөрүн, мен кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн майбашын. Мурункудай күтүп жүрөм азырда, булбул куштун терезеңден сайрашын. Арбакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Арбакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Баракелде, өнүгүз өчпөсүн. Салимайым, мынакей сиздин репертуарыңызда дагы ушул Рыспай Абдыкадыровдун эң сонун ырларын аткарып жүрөсүз. Ушул баягы Рыспайдын ырлары, жан дүйнөнүн сырлары дегендей агайдын ырларынын кайрыктары да өзгөчө, сөзү дагы өзгөчө дейт. Ошол агайдын ырлары туурасында сиздин пикириңиз? Чындыгында мен кыргызмын деген адам Рыспай атабыздын ырларын сүйүп укпаган жок болуш керек деп ойлойм да, адамдардын ичиндечи. Ошол эле адамдардын катарын мен да толуктайм деп эсептейм, сыймыктанам. Бала кезден «Сенин назик мээримиң» деген чыгармасы абдан жагып, мындай жан дүйнөмө жакын болуп, мектептен аткарып жүргөнмүн. Студент болуп жүргөндө жуулугаарын билгенмин дегенди Рахат Көчөрбаев деген комузчу курсташым ойноп, көп жака концерт коюп келгенбиз. Андан кийин эстрадага түшүп, эстрада жаатында кетти да. Ошондо кээ бирөө таң калышчу, Рыспайдын ырларын биз аккордеон менен элестетип жүрсөк, комузга да абдан жакшы келет экен депчи. Анан биз жакында досторто бир чыгарманы тандап алалы, бизге мындай көп үндөргө бөлгөнгө керек десек, дээрлик көп чыгармалар биздики голосторго бөлгөнгө дагы аябай ыңгайлуу экен да. Терция үстүнөн астынан алып, расширять этип гармониясынан чындыгында көп үндөрдү таап, мындай жеткизгенге болот экен да. Анан биз дагы ниет кылып койдук, быйыл 80 жылдыгында ушул эч бир ырдалбаган чыгармаларынан алып, ушу элге Кудай буйруса сунуш кылалы деп. Анан оркестрде мен өзүмдүн репертуарымда «Сагындым туулган жер сени» деген чыгармасы жана «Ак куулар сени сагынар» деген чыгармасын дайыма аткарып жүрөм. Анан Абидинекенин коштоосунда дагы аккордеон менен «Эсиңдеби» азыр көп чыгармаларын айта албай калышым мүмкүн, себеби көп эле ушул Рыспай агабыздын концерттери, иш-чаралар болгондо жана оркестр бара албай калган учурда человек оркестр менен көбүнчө аябай бизди колдоп коштоп, агайдын коштоосунда да көп чыгармаларын аткарып жүрөбүз. Дегиле мен дагы сыймыктанам ушул атабыздын чыгармаларын аткарып жүргөн аткаруучулардын катарына кирген үчүн. Өмүрүн улантып, келиңиз анда. Сизден болсун анда кайсыларын аткарып бересиз? Ошол «Эсиңдеби» деген чыгармадан баштасак. Эң сонун. Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашым, суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашым,
чыгып таптуу сөздү жүрөктөн. Ай баракелде. Сансыз жылдыз бизди гана карашып, сени менден, мени сенден талашып, ойноп күлдүк, көпкө жүрдүк жарганым. Кеткен чекти аппак болуп таң атып, ойноп күлдүк, көпкө жүрдүк жарганым. Кеткен чекти аппак болуп таң атып. Бирок мезгил өткөн сайын арылар, тетир карап туруласың арбан. Азап тартып арман күчөп жүрөмүн, жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Азап тартып арман күчөп жүрөмүн, жүрөгүмдү үмүт менен дарылап, жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Ең соңы мына ушундай керемет ырлары менен Рыспай Абдыкадыров ар бир ыр сүйүүчүнүн жүрөгүндө жашап келет. Анан Абидин агай мынакей Рыспай агайды көрүп калган учурлар болдубу? Көрүп калган учур эмес. Мен өзү негизи эң шакирттердин ичинен эң акыркы шакирт болом. Эң акыркы деген дагы туура эмес. Анткени көзү өткөндөн кийин деле ошол агайыбыздын жолун улап, таасирленип, канча чыгармаларды жаратып, керек болсо оюнчулар же музыканттар эмес, аткаруучулар эмес, акын жазуучулардын ичинен дагы шакирт болуп жүргөндөр бар да. Таасирленип, ошол өмүрүнүн тирүү кезиндеги жүргөн ошо күндөрдү эстешип, окушуп, көрүшүп, анан кадимгидей баягы образга киришип, романтикага бөлөнүп, канча деген акын жазуучулар аңгемелерин керек болсо поэзияга айлантып, өздөрү акындар дагы чыгарган оундор дагы бар да, таң калыштуу. Анан мен 15 жашымда Оштогу музыкалык окуу жайына келип, ошол жерден баштап жакындан таанышып, анан баягы ал убакта концерттер аябай көп болчу да. Союз кези таанышкандан кийин көп жака ээрчитип, кантип ырдаш керек, кандай кийиниш керек, кандай жүрүш керек, баарын үйрөтүп, устат болуп, ошол көптөгөн жерлерге ал убакта эми баягы Союздун кезинде абдан бир эмгек күчөгөн ушунчалык бир мезгил болчу. Азыр таптакыр башка мезгил да. Анан ошол жерлерге ээрчитип, көптөгөн ошол акыл насааттарын айтып, мен абдан таасирленип, оюнчулук шыгыма, ушул чыгармачылыктагы жолума абдан чоң зор пайдасы тийди деп айтар элем. Жакшы. Келиңиз анда.
Мынакей ушу баягы атам көргөн атам көргөн өлбөсүн дейт. Рыспай агайды жанынан көрүп, ошо кишинин жанында жүрүп калган инсандар бүгүн биз үчүн бул абдан бир сыймык. Келиңиз анда. Анан сагындым туулган жер сен деген керемет чыгармасын урдайын деп атам. Баягы жерлерге барып калганда ушуларын суранып калганда ал ырдала турган деңгээлге чейин жете элек. Азыр болгону эки эле чыны бозо болуп калды деп тамашалап калат эле да. Анан качан дагы канча күтөлү десе 6-чы пиалага барганда ошондо сурагыла, ошондо суранбай туруп эле бир тапырып тамашалап калдылар. Анан сыңардай мен бир чыны бир стакан суу менен ырдап бересиз. Umayım tartım alıstan, unutup bardık seni, sararım olu ansızdan, sağındım tulgan cer seni, sararım olu ansızdan, sağındım tulgan cer seni. Kanatın bolsun hazır kalkılda uçup geçsem de kaldaygan sarı talana karlı kaç bolup jetsem de kaldaygan sarı talana karlı kaç bolup jetsem de Erçitip dayın bike esimden gitmeyt elesin sel jürüp dayın denemde sezimli bilep gelesin sel jürüp dayın denemde sezimli bilep gelesin. Uqtasam kiret tüşünü argımak çapkan talalar tıyılbay takır kusalır tınçıbay koy dey sanalar tıyılbay takır kusalır tınçıbay koy dey sanalar tınçıbay koy dey sanalar. Үйүңүзгө баракелде. Азыр сиздин ырдаганыңызды көрүп, чындыгында Рыспай агайдын кээ бир баягы элементтери устаттан шакиртке өтөт деп коет го. Сиз дагы ушу агайдын ырдагандарын көрүп, анан азыркы учурда баягы баардык эле ырдайт, бирок өзүңүз айткандай сиз ушу ийине жеткирип, бузбай ырды калыбына келип өзүндөй кылып ырдаганыңызды көрүп биз абдан кубанып атабыз.
себеби бир чынды бозо жетишпей калды. Аны билгенде студияга алып келип коймок экенбиз. Анан Абидин агай ушу Рыспай агай жекелей оончу ырчы катары эмес, бул абдан тамашакөй, тамашаны жакшы сүйлөгөн, анан дагы сүрөтчү болгон деп да айтышат. Туурабы агай? Сүрөтчү эми негизи оончулук эле жагын эл билет да. Бул киши куудул болгондо, бул кишиде куудул жок өзү, мен көрө элекмин да. Бирок сахнага чыкканда ушул мен бала кезде ушу күтөт элем да, ушу баары бир сахнага чыкса бир сон укмуш эле болмок депчи. Анын бир азыр бир куудулдардыкына окшогон, өзүнчө бир даже орустардыкына окшогон башкача бир стилдери бар эле да. Аны эстеп алып мен канча жыл күлүп жүрдүм да. Эми кээ бир нерселерин бирөөгө айта албай турганда ушундай бир куудулчулук жактары бар эле да. Анан актерлук чеберчилик өзүнчө күзгүгө туруп алып эле Голливудтун актерлорун туурап, кээде Индиянын актерлорун туурап, эми аны бирөөгө айтсаң ишенбейт да. Аны өз көзүң менен көрүшүң керек. Анан комузчулук өнөрү, күүлөрдү ойночу, анан өзүнчө мындай бир сон демекчи өзүнүн күүлөрү ошол чыкпай калды да. Бала кезде ушу күүлөрдү чыгарса керек деп. Анан негизи тилеги бул кишинин, негедир эч ким айтпайт, ошо замандаштарынан эң эле ушунчалык бир тилегени опера ырчы болсом деп самат экен да. Караңызчы. Анан опера ырчы боло албай калдым деп эле жашып кетип эле кээде жаш баладай болуп эле ырдап, анан баягы чоң композитор, мен Моцарт болом, Бах болом деп, эми кыргыздын Бах, Моцарт эле болду, Шопен болду, Шуман болду, Римский Корсаков болду, Чайковский болду десек болот. Анткени эгер орус болгондо же немис болгондо ошолордун катарында болмок да. Анан баягы Алкул Осмоновду мен айтып койчу элем, три в одном деп орус досторума. Эгер орус болгондо ал Пушкин болмок, Есенин болмок, Лермонтов болмок деп, анын сыңарындай Рыспай Абдыкадыровдун кээ бир кантаталары бар, симфониялык чыгармалары бар, бир топ чыгармалар аягына чыкпай калды. Негедир оончулук эле өнөрлөрүн айта беришет да. Айта беришет да, бирок эл билбеген дагы көп. Эл билбеген далай баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп санжырачу болчу абдан. Баягы чоң энелери айтып берип, ошондон улам баягы куйма кулактык жагы бар экен да бул кишинин. Анан жамакчы, баягы бир гастролдо мен эсимде Абдулла Иманкулов менен айтышып абдан баягы аны ошол кезде бир сотка болгондо тартып алып азыркыга көрсөтсөң, өзүнчө бир кинодо өзүнчө эле комедия. Көпчүлүк ошону эскере атпай, аны Рысбек Тасмаев деген досу бар эле, ал киши акын, токмак акын. Аны менен айтышканда кээ бир айтышып, жеңип койчу. Сага тең элбей эле коеюнчу да. Караңызчы. Ушундай керемет жактары бар болчу. Гитара ойночу, гитара дайыба сонун ойночу да. Ушундай ар тараптуу ушундай бир инсан болгон. Аттең арман, ооба. Мына ушул жерде китептер турат, ушу китептерде көп эле адамдар эскерип, ушу көп айтат да, ушу Рыспай Абдыкадыровду көпчүлүгү ушу аккордеондо кол ойноткон оончу катары билсе, ал киши комузу мыкты чертчи депчи. Анан бир эскермеси бар экен, өзүнүн баягы өкүнгөнүчү, ошондо азыркыдай бир кичине жетишкен бир нерсе болгондо ошону черткен комуздарын тартып калмак деп бул жерде бир замандаш эскерип атат да. Анткени ошол черткен боюнча эле калып кетти деп. Анан жогоруда Абидин агай эскерип атпай, опера ырчысы болгусу келчү деп. Мынакей Салима Балтаева булбул үндүү опера ырчысы десек болот. Келиңиз, анда сизден бир дагы аткарып бериңиз, андан кийин майын сулган. Ак куулар сени сагынар деген чыгармасын жакшы көрүпчүмүн, бирок мына 2-3 жылдай болуп калды да, ушул репертуарыма кошуп ырдап жүрөсүз. Болуп калды. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Жакшы болот. Маэстро Абидин Темиров агай менен. İçimde büyüyen calın var, İzlesem tügöy tabılar.
айланып көлгө конбосоң да аккулар сени сагынар. Айланып көлгө конбосоң да аккулар сени сагынар. Tağdır kanar gezigin, tasiri güçlü sezilir. Geçikbey uşul turmuşta da geziksem deymin teziren. Geçikbey uşul turmuşta da joluksam deymin teziren. Almalı güldün şağı var, ay tigen tündün tağı var. Akırı gölge konbosoң da akkular seni sağınar. Akırı gölge konbosoң da akkular seni sağınar. Akırı gölge konbosoң da akkular seni sağınar. Bale. Негизи Рыспай агай жүрбөгөн жер калбаптыр да, Кыргызстанды түрү кыдырып, бүгүнкү күндө ырыспайчылар көп экен да, ошо агайды таанып билгендерчи. Кайсыл жерде болбосун бул жагы Аксы, Ала Бука, Шакафтар, Алай, Чоң Алайга чейин, мынакей Абидинага бир топ жерлерге баягы барып, агайдан да талим алгандарын айтып атпайбы? Анан ушул жерде агайдын ушу 80 жылдыгына арналып бир жакшы китеп чыгыптыр. Бул Мамат Оморов агайдын жаркын элесине тазим. Бул Рыспай агайдын устат экен деп жана ошондо жазып атышат да. Рыспай агай ушул кишини өзү издеп келип дейт. Анан ушул жерден ушул аккордеонду үйрөнгүчө ушул аккордеондун астын түшүрдү дейт. Ушу устаттын аккордеонду көтөрүп бериптир да. Бул баягы изилдеп жазган Исанын айтуусу боюнчачы. Керек болсо ушу эртең менен туруп, а киши тура электе дейт, ушу аккордеонун даярдап, ошонун черткендерин көрүп, анан жанагындай кол ойноткон жактарына ошо кишинин салымы чоң дейт. Туурабы агай? Ошондой жазгандар. Оморов деген дүйнөдөгү эсептелүү аккордеонисттер болсо, ошолордун бирөө деп эсептейм да мен. Анткени ошол кезде баягы илгери баягы немистер согушта биякта калып калгандар бүт ошол клубтарды, дом культура маданият үйлөрүн курушуп, ошол жерде пленге түшкөн бир немистен үйрөнүп, андан болбосо аккордеон деген кайдан Кыргызда? Ошо да. Түшүнө келген эмес да. Анан аябай ушунчалык бир катыра үйрөнгөн экен да. Караңызчы. Эгер ошол кишилер окуп калганда, мисалы, кандай болот эле? Дүйнөдөгү балким эң биринчи аккордеон чоң музыканттар, Коган сыяктуу, Кремер сыяктуу, Шаров сыяктуу чоң музыкант болмок деп ойлойм да. Бирок Рыспай агай ошондой чоң улуу инсандан таасирленип, ошол билим албаса, ушундай чоң обончу болмок эмес да. Чыкпайт эле. Чыкпайт эле. Балким актер болуп калат эле. Мүмкүн, Актер болсо, укмуш актер болмок да бул иши. Ооба, бул жерде дагы бир эскерүүсү бар экен. Ирина Поплавская деген кинорежиссер Рыспай Абдыкадыровду кезинде көрүп, ай сен деген кандайсың, боюңдагы келбетиңде келишкен, сен актер болосуң, сен деген барып суранып кел. Эгер уруксат берсе, мен сага роль берем деген экен. Ошондо азыркы айтуусу боюнча Ирина Поплавская Жамиля деген тасманы тарткан экен да. Ошондо бир ролдор жаратмак экен да. Ошондо кайсы бир маданият бир бөлүмүндө иштеп жүрүп, анан ошол жерден жетекчилер айтыптыр да, же сен актер болуп кет, же иште деп. Ал кезде баягы тартип катуу болгон го.
Аны ушунда анан агай анан ушурда калып калган экен да. Анын бул Давлет жеңенин эскерүүсүндө бар экен да. Ошентип жеңе эскерүү жазыптыр да. Демек агайдын актёрдук ба чеберчилиги күчтүү болгон да. Кызылкыяда бир тилемчи болуп отура калып намыстанып биз укмуш тилемчинин эмесин дагы элдер кадимгидей эле таштап өтүп Тыйынбы? Анан индияча сөздөрүн өзү жазса керек Рыспай Абдыкадыр. Ошентип эме кылса баары токтоп калып анан жакшы эле акчаларды таштап өтүп анан чогултуп алчу эле. Ушагы жетет деп. Анан Чарли Чаплинди туурап фортепианонун үстүнө чыга калып маданият үйлөрүндө концерт койгон жерде түшө калып бир илхам келгендечи. Караңызчы. Кадимгидей баягы эмесин коюп алып өзү эле дейсиң да. Комедийный ушундай бир ролдорду эгер ушул жаатында кеткенде укмуш СССРдин эл артисти болмок да. Биз бул кишиге эмгек сіңірген артисти дегенди ойлордун астында бердик. Баалап Хотя чак эле жаш кезинде эле эл артисти деген наамды сиңирип койгон бул иши керек болсо. Келиңиз анда. Сизден да берер. Анда эмесе ушул Ырыспай Абдыкадыровдун биз экөөбүз деген дагы бир аябай жакшы чыгармасы бар. Ушул биз экөөбүздү тыңдап берейин. Жакшы, эң сонун. Кананчысын сурап алайын. Сольдон. Билбейм кайдан жаралгансың сен маған, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын меңи сага татыбай. Биз жолуктук майдын жумшак түнүндө. Ал түн мага сен эскерткич белектей. Мен сүйлөсөм сенин үнүң үнүмдө. Мен көрүүгө сенин көзүң керектей. Уктаганда сенин уйкуң менде бар. Ойлоруңа киришкен. Биз экөөбүз эки сандай барабар. Биз экөөбүз эки судай бириккен. Сен экөөбүз эки сандай барабар. Сен экөөбүз эки судай бириккен. Биз экөөбүз эки согуз бириккен. Эң сонун бали. Негизи эле мынакей бүгүн биз Рыспай Абдыкадыровду эскерип отурабыз. Рыспай Абдыкадыровдун ушу дагы бир жакшы жагы бүгүнкү күндө ушу агайды көрүп бир топ ушу
аккордеон чертүүгө таасир болгон дейт да. Агайды көрүп кезинде баягы кийин эле 80-жылдары мисалы үчүн гитарадагы бизге жаштардын сүйүктүү аспабы болсо, ошол кезде ушу Ырысбай агайды көрүп бир топ ушу аккордеон чертип, анан Ырысбай агай Кытайга барганда да аябай өтө чоң бир масштабта тосулгандарын дагы ушу китепке киргизиптир да. Абинага сиз билсеңиз керек, ошондон бир үзүм айтып берсеңиз. Мен жанагы эмесин унутуп калыптырмын. Андан мурда баягы кошокчулугунчу. Кыргызстандагы эң номер 1 кошокчу ушу Ырысбай Абдыкадыр болот, между прочим. Мана. Анан баягы кошокчунун ушу апасына, ошол айылдагы апалардан, энелерден угуп, ошол куйма кулак болуп жаттап алган экен да. Анан ыйлап түбүнө көзүнөн баягы мындай бир өксүк болгон адам ушунчалык туура айта эле да. Мен ушул өкүнүчтүү ушул нерсени тартып калышпаганына ошол замандаштарычы. Азыр көз алдымда турат. Ошол нерселер өзүнчө бир, бул дагы кошок да өзүнчө бир чоң кыргыздагы касиеттердин бири да. Баягы кыргыз бирөө айтат, ырдап төрөлүп, ырдап узаган деп. Бирөө айтат, ыйлап бул дүйнөгө келип, анан ыйлап кетет деп. Бул киши ушунчалык бир кээде апыртмаларды, жалганды да укмуш айтканда бул кишичи, анан кадимгидей ишенип, тимде ушунчалык, эми азыр баягы теледен көп нерсени айта албайм. Кээде баягы Салимага айтып калам, Гүлнарага айтып калам, өзүбүзчө бир күлүп эле жатып калабыз. Анан бул киши ошо акын импровизатор болгондо укмуш болмок да, мен бир сөзүмдү укмуш аранжировка кылып туруп, сонун кылып айтып берет. Салиманын дагы өзүнчө бир чоң куудулдук жактары бар да. Караңызчы. Ошол заманда эгер Салима ошол кезде төрөлүп калганда, Ырысбай агайдын жанын укмуш эле болмок, элестетип атам да. Мен Ырысбай агайды көрүп калдым деп. Кайсы жылдары? Бизге концерт коюп келет эле ал айга. Ошондо тим эле эл батпай, тим эле ошондо да улуу кишилер клубда анан эми клуб бар эле, бирок киши батпай калгандыктан жанагындай машинеге коюпчу. Эшикке сахнаны жасап, ошондой. Анан Бишкекке келгенде дагы бир-эки концертинде филармонияга өзүнүн жеке эмес, мындай башка бир мамлекеттик деңгээлде концертке катышкандарын көрүп калдым. Анан колунан учурашпасам дагы мен мындай өз көзүм менен көргөм деп ошого дагы мындай каниет кылып калам да, мындай күйөрманы катары, ошол чыгармасын сыйлаган инсан катары ушул көргөнүмө каниет кылып калам да. Бул да өзүнчө бакыт болуп келет. Айылга барганда эстесеңиз ушу бир дем менен ушу аккордеонду барды тынч отуруп угушту да. Аябай тынч. Кар жашты. Аябай тынч. Анан жанагы улуу адамдар ал жерде жанагы майда балдар жүгүрөт го. Алардын баарын тынч дегенде эми чоң кишилер кыйкырганда жана чымындын учканы угулат да. Анан кайра эми жанында дагы бир алып алгандар чыгат, кайра эле Ырысбай деп күтүшөт да. Кичине эс алып алсын, түндө эле тердеп, деп эме болуп калат эле. Ошол бир концерттин эсимде да, ошондой эме болгон. Келиңиз анда. Баягы улуу инсандар, дагы бир улуу инсан айткандай, же ашыкча, же жетпейт депчи. Ушундай жүзгө. Асында кээде бул кишини апендүү деп да ойлочу да. Концерт болордон мурда, мисалы үчүн саат 7-де барсаң, кыргыз эми өз убагында келсе уятта. Андан эмес болуп калбайбыз. 7:30 болот, 8 болот, кээде 9, кээде 10, 11-де баштаган концерттер да болгон да. Анан ошол концерттер керек болсо ошол эле жерде 2-ден 3-төн болчу да. Биринчи эмес бүтүш керек да, анан болбой эл кетпей, кайра бир жолу кайра. Караңыз, ошондой учурлар болчу да. Жакшы көргөн. Клуб айткандай клубка килке кылып эметип, кээ-бирөөлөр залда жарымы кылат, жарымы сыртта калып, ушинтип көргөн учурлар да болгон. Караңыз, кандай талантты сыйлаганды. Ошондой мен бирдекени айтам деп унутуп калдым. Айта турган сөз көп болсо. Келиңиз бир чыгарма анда сизден, андан кийин маектешели.
Кайсырын ырдап берсем, издейм сен ырдайымды же сагынган жамын? Сагынган жамын сагышыш деген мынакей. Агайдын эң сонун ырлары бар экен. Айгүл Узакова ушундай бир керемет акындарыбыздын бири, Көлдөн ушул кишинин чыгармаларына абдан баа берген инсан болгон, Ырысбай. Ошол Айгүл Узакова эжебиздин сөзүнө жазылган. Мен дагы көлдү сагынган жамын сага окшоп деген. Өрттөндүм деве жаз менен келип жалында, жаныңда турсам жайдарымын өз көрүмүн. Сен ала келген көңүлдүмүз менин, сан ойго бүгүнө бербей турсам тыным. Sen ala geldin gönlümdümüz demindir. San oygu büyüğüne vermey tursun kölüm. Mezgildi gütkön manayı düzdey kıyaldı. Layın canlan ümittönüzü bir Gelgindir ötse gögirin jete taң meni, sağınçın tөгүп толкунга болдым жан жолдош. Түшүттүгөн түндүгүм алыс болбосо, мен дагы көлдү сагынган жан сагышо. Түшүттүгөн түндүгүм алыс болбосо, мен дагы көлдү сагынган жан сагышо. Мен дагы көлдү сагынган жан сагышо. Эң сонун керемет. Сиз дагы көрүп калган учурлар болдубу ушу бала кезиңизде? Алыстан гана көргөн болсом, мындай сүйлөшүп же бет келип сүйлөшкөн эмесмин. Ошул бир көргөнүм ушул болду. Курман жандаткан 180 жылда болуп калды. Анан Абдыкадыров жүрөт деп алдым. Мен 15 жашта экенмин. Бирок алыстан карасам, мындай костюмун желбегей жамынып, Давлет эжени жетелеп, Сүйүт эжени жетелеп алып, арак көздө жээктеп үчөө басып баратканымдай алысырактан көрүп калдым. Болду, ошол менен көргөн жок. Давлет эже өзүмдүн эжемди. Сузактын кызы, анан Давлет эже мен далай сиңдим деп бир топ эле колдоп эме кылып жүрчү. Анан бирок өзүн көрбөсөм деле, бирок ошо ырын аткарып жүргөнүмө деле ыраазы болуп калам эми. Ошонун ырын аткаруудун өзү эле канчалык оор ар бир ыры. Өтө көптөгөн эмгекти, үндү дагы талап кылган музыка оондор деп айтсам болот.
Анан эми ошол ооруларды аткарып калганыма деле бактылуумун деп эсептейм. Сүйлөгөнгө жакшы Гүлнарадагы бир топ куудулдук жактары бар да. Аны эми айтып бербеңиздер. Рыспай Абдыкадыровду көрүп калдыңар да, деп бир жолу баягы конокто отурсак. Мен өңүмдү көргөм, бирок мындай жакындаган эмесмин, бирок түшүмдө аябай көп көрдүм бул кийимди. Түшүмдө кантип көрдүм десем, кантип айтам сизге ошону. Кандай болуп кирген көп кирет экен да түшүмдө. Ошондон ырдап калганда дейсизби? Ырларын деп. Эң сонун. Келиңиз анда. Салим айым, сизден да бир ыр болсун, биздин убактыбыз аз калды. Сөзүн жакшы билбейт элем десем, сенин назик мээримиңдин сөзүн Айбек мырза таап келиптир. Таналысын эми таап алалыбыз дагы. Таап келиптир деп эле тапты дечи. Aşık bolsam bostor koydun ününe, aşık bolsam men talanın gülüne. Anda güçlü kasiyetin bu senin, alıp gelgen appak taza süyün. Alıp gelgen appak taza süyümü. Ay bulaktın get albasam canından, kubat alsam tulgan жерден табынан. Анда senin tatlılığın bu senin, ırgaylangan ısık süyü balından, ırgaylangan ısık süyü balından. Tike karagandan tanbasam, gül cıtınan cıttaganda kanbasam. Anda nazik merimin gobun sedin, arubaktan al bir üçün arnasan. Arubakta bir men üçün arnasan. Anda nazik merimin goal senin, arubakta bir men üçün arnasan. Arubakta bir men üçün arnasan. Arubakta bir men üçün arnasan. Eң сонун негизилери Рыспай Абдыкадыровдун ырлары мына кайрыктары бири-бирине окшоп айтты. Бирок аябай уккулуктуу. Ким ырдабасын, кайсыр чырдабасын баары жүрөккө жакын, жүрөккө жакын. Мынакей Гүлнар айым да азыр сонун ырларды ырдады, Салим айым дагы, ал эми Абидин агайыбызга сөз жок, мынакей өзүндөй анан ырды бузбай так туура аткарып атат да, агайдын бир ушу баягы устатынан үйрөнгөн бир жакшы баягы жүрөлгөсү ушунда экени билинип отурат. Келиңиз Абидин агай, сизден да бир ыр болсун. Эми устатыңыздын ырларын жакшы билесиз да сиз. Орыста бир жакшы сөз бар. Кто ищет, тот всегда найдет. Сыңардай бул дүйнөдө ар бир адам бактылуу болуп жашаганга толук акылуу. Издегендер табышсын, көздөгөн максат, ой тилектери ишке ашсын деп
ушулар сиздер үчүн болсун. Кайра ойносом болобу? Болот. İzdeyim seni arasından eldir koz gülzarından cerlerdi sen alamgan izde tüga jaralsan men alamagan dayım seni izde üçün kelgemi tikteyim seni tizmeginen ellerdi baktarına bardık koz yerlerdi sen alamagan kaygırtuğa jaralsan men alamagan dayım sende kaygırığa kelgenin aktı göktü kızıl beken jolugumdu tüsün görgey orumu tışlagan can bıraktın önünde acarına bir özünden azuda den soludu kuştu beken Caşlı beken köynedi mınça meni al olontup oynadı Hep böyle. belki uşu zor baktığının özüdür ömür boyu bizde bir göründe koyganım sen alamagan bizde tüga jaralsan men alamagan dayım seni izde üçün kelgemin dayım seni izde üçün can alman
Ой, баракелде. Жакшы адамдар бар үчүн жашайт ушул дүйнө дейт. Демек, Рыспай Абдыкадыров артында мына ушундай керемет ырларды калтырып, сизге ошого мыкты шакирттерди, ырлардын экинчи өмүр берген аткаруучулар сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Рыспай агайдын ырлары кыргыз барда жашай берет. Андыктан бүгүнкү дискуссияны каймактырып да кайсак болот сиздерди. Бар болуңуздар, жүрөгүңүздөрдө дайыма жакшы ырлар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо чак түштөн бүгүн ырдын бири Рыспай Абдыкадыровду эскердик. Агайыбыз көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак экен. Аттиң арман артында эң сонун керемет ырлары, замандаштары, ошондой эле чыгармачылыкта жол көрсөткөн мынакей шакирттери калды. Андыктан кыргыз барда Рыспай Абдыкадыровдун ырлары ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашай берет. Бар болуңуздар, кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.